Кар жаап келди. Саат 11 болду. Мен домой коюп келгенмин Бишкектен бүгүн. Саат 8де койгонмун. Бияка келишим так 9дан 45 өткөндө келгем. Кирип бул жактан дагы туалет наркы берки, короче. Кичине эмеге Азиядан бир сэндвич алып жеп. Кийин бияка чыгып линияга чыгып аткан кезим. Рейтинг өлүп тур да. Бирөө койуп тур. А мен кече чыккан эмесмин да, получается. 4.90 болгон болчу, бирөө 5 минус коюп коюптур да, бир деле звездочканы. Поддержкага жаздым. Эмне болуп атат депчи. Жаздым, пока жооп мынакей, автоответ экен, получается. Пока жооп жок. Но азыр сурап турбайын, көрөбүз эмне болот экен. Ну чо, бүгүн получается 18 декабрь, күнгө четверг. Жумушка чыгайлык. Тариф комфорт плюс. Аны эмесе бисмилла деп туруп линияга чыгайлы. Так, мен турган жерде как обычно коэффициент жок. Плюс 20 мен берет атат, улица Арсланбек Дүйшеева барат экенбиз. Дальше каяка пока неизвестно. Кеттик аны эмесе. Так, 233 сомго келдик. 20 мүнөттө спа центрге. Блин, не эле болуп атат? Что-то уйкум келип эле айдым болуп атат го. Жанагыдан келатканда ошентип эки жолу көзүм жумулуп кетейин деп. Азыр деле ошондой болуп атат. Бир саат аракет кылып көрсөм ба? Уктап. Бул жерге токтоп, как раз парковкадан бар экен. Так, 12:47. 1 саат дедим элем, почти 1 сааттай. 1 саат өтүп дем алып коюп турмун. Жанагы жердин парковкасына турам. Заказга чыгып, линияга чыгып, точнее заказ алган жерим более-менее бодро кылып калдым, эми кеттик, буюрса иштейли. Так. Жана заказга келдим да, келсем эме экен, 304 сомго барат экенбиз, Киевский 104 ага барат экенбиз. 29 мүнөт жол жүрөт экенбиз. 3 мүнөт. 3 мүнөт эртерээк барсаң болот дейт. 3 мүнөт эртерээк барабыз. Пассажирге карайсың, пассажирди. Доставканы доставка кылат, короче. Тамак ошентчи, тамак жедел. А так, бүгүнкү видеонун спонсору туугандар Эксперт Парк. Кимде ушул паркка кошулуп иштей турган болсо, сиздерди күнүнө 2%, күнүнө дейм, ар бир заказда 2%, же болбосо ар бир заказдан 4 сомдон, же болбосо күнүнө 50 сом, ошондой условиялар менен кошулуп иштесеңер болот. Эксперт Паркта Яндекске тиешелүү бүт подключениялар бар. Ал деген эконом, комфорт плюс, бизнес, грузовой, доставка, экспресс, курьер, короче, бүт бардыгы бар. Жана Эксперт Паркта реферальная ссылка деген дополнительный заработок бар. Бул деген нерсе, сиздин досуңуз сиз аркылуу кирип иштеп жаткан болсо, ошол досуңуз иштеген комиссиянын бергенден процентин сизге да чыгарып берет да. Бул дополнительный заработок. Казакстанда, Россияда, Мароккода жана Кыргызстанда эң чоң парктардын бири болот. Яндекстин түз өнөктөшү ушул Эксперт Парк кошулуп иштесеңер болот. Жана ссылка менен телефон номерлерин калтырып коем. WhatsApp'тан кайрылып алсаңыздар болот. Фотоконтроль ийгилтүүнөн кийин силерге балансыңар акча салып берет, жумушту башташ үчүн. А мен азыр мынакей кетип атам, короче, Абсамат Масалиева көчөсүнөн тапит этип кетип атам, тапит доставканы жеткирип коеюн деп эле. Ага. Так, Киевская 104 келдик. Ал кетти заказын. Еда дейт, не дейт, донер дейт. Мындан карайсыңар, кандай кылабыз эми? Чаламбы же чалбаймбы? Каяка барат экенбиз кийин? Елки, аны көрсөтпөйт меники. Так, аны күтөбүз. Так, бияка келдик азыр. Биякта жанагы бензин жүктөп аткан туруп калды, ошону акырын тартып отурсам, бияктагылар өздөрү түшүп кетебиз деп калды. 27 мүнөттө келдик, 202 сом.
кече мынаны жабыштырып койгон болдарым. Так, дальше пока заказ жок. Тишина. Тишину мы поймали. Тишину дейт. Саат 2 болуп калыптыр почти что. Заработок мынакей. Налый бересиң, өзүң иштебейсиң дейсиңер бу. Так, 21 мүнөттө келдик. Оплата карта 264 сом. Заказ ушактан түшкөн, по-моему. Чалышым керек экен да, буга дейм, получается. Ладно. Жанагы жерде учебный машина менен авария болгон элефт асты да оч, мост асты. Так, а мен болсо келечек келип калдым. Келечек 9 2. Жолу дагы келечек экен, а? Так, кийинки заказ бул жактан каяка эле Тыналиевага барат экенбиз. Кеттик. Саат 15:23. Ушул заказ жаман кыйнап койду, блин. Так, 484 сомго келдик. Оплата картай 1 саат 5 мүнөттө келдик. Так, кийинки заказ түштү. Так, бул жака барат экенбиз. Буга чейин 3 заказ отмена кылып салдым. Смешно. Бля. Так, 260 сомго келдик. Вообще бирдеке болбогон бир жерге туруп алдым да. Как там помещусь, ебать? Мына карап турам. И жерден бат дейт. Кантип батам берени бияк тийип калат. На ровном месте чык деп. Ай. Короче, кийинки заказ түшкөн. Так, кийинки заказ кеттик. Бул дагы мазгыны тыкындышын кылтат го. Яка бар дейт. Ладно. Кеттик, кайра аркабайм. Так, 253 сомго келдик. Азыр бияктан могу балдар, короче, эмеге барабыз дейт кайрачы. Шлагбаум жака, дальше кетебиз, у жака таштап койсуңарбы дейт. Көрөнчү эле айдын саганчы болот экен. Саат 6-дан 50 өттү. Короче, мына степке жанагы баланы алып келдим, жалап кетет экен да, маданиятта иштейт экен. Маданият деген жак граница бар го. Ошол жака чейин барат экен. Анги бияка жанагы Бешиналивада жалап кете тургандар таксиге келип салып сүйлөшүп келатык жолдон. Сүйлөшүп калсак, короче, эме дейт, 2004-жылкы болам дейт. Кафель коюп иштейм дейт. Ошо Көк Жарда, короче, өтө дерзкий бир үйдү бүтүрүптүр. Неме кафелинчи. Канчадан коесуң десем 1,5 миңден коем дейт. 1200дөн коем дейт. Анан кийин немеси өтө мощный кафелдердин аркы берки дейт. Канча квадрат койдуң десем 380 квадрат койдум дейт. Ой, бля, ошондо ошончо иштеп койдуң десем, аха дейт го. Чё-то не там мы походу, да, парни, жигиттер. Колдун келбесе ушу да. Руль айдайсың да бака. Бүгүнкү смен ушу менен аягына жетти, короче. Десе. Мен ал бияктан ден сяпинан алып туруп үйгө кетишим керек да дальше. Бир неме бар эле, жүк бар эле. Ошону алып кетишим керек. А так бүгүнкү смен менен аягына чыкты, короче. 1000 сомго алып келдим буну. 2500 бияктан болду. Бирок буну 2500 эмес, 2500. Ошондо 1000 сомго бунун жана заказы менен кошо келген. Ошондо 3300 сом иштеп турдум да, короче, мындай айткандачы бүгүн. Ладно, эме ушундан шүгүр. Барга барака дейт го. Ийгилик барыңыздарга.